Kırgız radiosu öz uktурларын улантат. Ободо Манас ала муктуруусу. Манас эпосундагы ынтымак, биримдик идеологиясы жөнүндө экинчи уктуруу. Микрофондо Жаныбек Исеналиев. Эл ынтымагын ыдыраткан, алысты көрө албаган, ичине тааруу айланмаган абыке көбөшөңдүлөрдүн жана иштен чыккан ири жылан, ичи арам көз камандардын айынан элибиз тарых барактарында канча кыйын күндөрдү баштан кечирбеди. Мындай көрүнүш ар бир доордо, ар башка түстө кайталанып отурду. Бирок ата-бабаларыбыз өз мезгилинде караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан кыракы аксакалдарыбыздын жардамы менен мындай кырдаалдардан жол таап чыгып келишкен. Азыр деле андай кыракы инсандардан кур эмеспиз. Болгону бизге азыр бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган бекем ынтымак, биримдик керек. Бул тууралуу белгилүү окумуштуу, филология илимдеринин доктору, профессор Советбек Байгазиев ушул ынтымак, биримдик маселесин рухубуздун туу чокусу болгон Манас эпосунун мисалында мындайча айтып берди. Улуттук рух мурасыбызда абыке көбөшчүлүккө каршы мына альтернатива бар. Ал жашап турат. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет. Жарылсаң ууру алуучу, жарылып калды кыргыз деп жаманатты кылуучу. Өлсөк бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө бололу деген бул Манастын насыяты. Патриоттук таанышмандык кыргыз социумунун ички өзөгүн тепчип өткөн дайымкы улут идеясы ушул болуп келген да. Дал ушундай философиядан улам кыйын кезең кырдаалдарда калайык калк бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бир туунун алдында биригишип, тарыхтын бороон чапкындарынан аман эсен чыккан учурлары көп эле болгон. Кыргыздын алдыңкы акылман акыл-эси өз ара коюн колтук алышкан ынтымактын идеясы улут тагдыры үчүн фундаменталдык мааниге ээ экендигин терең туюнган. Мына ошон үчүн бирдик болбойт, тирдик болбойт. Өз ара ыркыбыз кетсе, мына Манастагы Бакайдын сөзү. Пилде болсок жыгылдык, миңде болсок кырылдык. Бакыт чыгаандардыкы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаргандыкы деген таанышман кептер Манастын очаты бекеринен чыккан эмес. Элдеги күмүштөй оролушкан, жездей чырмалышкан биримдик, баш кошкондук, журт башында турган жетекчилердин, бийлик башындагы башкаруучу топтун көрсөткөн өрнөгүнө жараша да болорун Манас бизге далилдеп турат. Кайрадан ошол эле эпостун үлгүсүнө келели. Калк башында турган азаматтардын, лидерлердин ортосундагы өз ара адамдык жана атуулдук, адал, хак ниет, калыс мамилелердин таалими ушул Манаста берилген. Манаста чыгаандардын, көсөмдөрдүн, баатырлардын өз ара мамилелеринин тамыры ак калпак калктын аялуу кызыкчылыктары деген жогорку чекиттен кездешип, ошол уюлдан жалгашып, анан бери карай түшүп келет. Алардын өз ара бекем ширелишкендигинин урхуй башаты ошол жакта. Кыскасын айтканда, Манас баатыр өз тегерегине Бакай, Кошой, Ажыбай, Акбалта, Алмамбет, Чубак, Сыргак сыяктуу кашкөйлөрдөн, калкка жол көрсөтөр мыктылардан жана башка кыргызга пейли кардай аппак жолборстордон турган күчтүү команданы азыркы тил менен айтканда топтой алгандыгы үчүн кыргыз элинин ити чөп жеп таш өйдө кулаган, биримдиги чыңдалган. Ушул улуу мурасыбыздагы баатырлардын өз ара бекем кол кармашкан өнөктөштүгүн, өзөктөштүгүн, бири-бирине тирек жөлөк таяк болгон көмөктөштүгүн көрүп туруп, Манас бизге дагы бир чоң осуятты насааттап турат деп айткым келет. Журт ичинде жалпы кызыкчылыктар, таламдар үчүн атуулдардын, жарандардын бардыгынын бири-бирине жардамдашуусу, өз ара көмөктөшүү идеясы, бирөө бардыгы үчүн, бардыгы бирөө үчүн тикесинен тик туруу идеясы. Бүгүнкү кыргыз жамаатында ушундай идеологияны ар бирибиз тутунуп жашасак, ишибиз илгерилеп, ийгиликке жетишерибизди Манасыбыз бизге насыяттап турбайбы? Ооба, ошол Манас атабыз насыяттаган биримдик, ынтымак идеясы азыркы демократиялык коомдо өзгөчө мааниге ээ. Талашып тартышууну көбүрөөк талап кылган демократиялык коомдо жашап жаткан Кыргызстан үчүн ынтымак, биримдик, аба менен суудай зарыл.
Андыктан ар бир жаран мейли ал бийликте турабы же оппозицияда жүрөбү, мекендин бүтүндүгү, элибиздин ынтымагы, биримдик үчүн күрөшүүсү абзел. Муну түшүнгөн жаран ар дайым жеке кызыкчылыктан мекендин кызыкчылыгын өйдө кое билет. Ушул жерде мындай бир орчундуу нерсени кыстарып айтып өтүүгө да туура келет. Мына бүгүнкү Кыргызстан тандап алган демократиянын шарты ушундай экен. Бул жерде көп партиялуулук, көп пикирдүүлүк, коомдук плюрализм, бийлик жана оппозиция дегендер мына ушундай түшүнүктөр, көрүнүштөр өкүм сүрүүдө. Бул жакшы. Бирок бул жерде партиялардын ар түрдүүлүгү, оппозиция деген нерсе ата журтту, улутту ар жакка тартуу деген сөз эмес. Чындыгында улутубуз, ала тоо ата журтубуз биздин теңир берген тагдырыбызда. Ак калпак калкыбыздын, калдайган ала тообуздун, мекенибиздин эгемендүүлүгү, өз алдынча мамлекеттүүлүгү, көз карандысыздыгы, ата конушубуздун гүлдөбөнүгүшү, анын эч качан бөлүнбөстүгү, бүтүндүгү, биримдиги бул биздин ыйык улуттук идеябыз. Биз ушуга түшүнүшүбүз керек. Партиялардын саясатынын жана ишмердигинин критерийи ушул улуттук идея болууга тийиш деп эсептейм. Кандайдыр бир партия анын лидерлери Манастагы АБК Көбөш Алтарамга, Көз Камандарга же болбосо Курманбектеги тел торуну бербеген Тейитбекке окшошуп турууга тийиш эмес. Мейли плюрализм деген болсун, түркүн коомдук саясий экономикалык маселелер боюнча түркүн пикирлер, позициялар, талаш тартыштар партиялардын арасында, оппозиция менен бийликтин ортосунда боло берсин. Бирок осолураак болсо да макалды колдонуп айтканда, айыл ити ала болсо да бөрү көрсө чогулат дегендей, түркүн партияларда, оппозицияда, бийликте келишпөөчүлүктү таштап, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара турган бир ыйык улуу нерсе бар. Ал ыйык нерсе мекен, анын эгемендүүлүгү, бүтүндүгү, тынчтыгы жана стабилдүүлүгү. Ар бир партия, оппозиция ушул ыйык нерсеге келгенде кылчаактабай туруп консенсуска келүүгө тийиш. Биздин жетип токтой турган жерибиз ушул жер. Улуттун стратегиялык түпкү маселелериндеги консенсус, атуулдук, биримдик ар бир партиянын туусуна жазылышы жана бул өкмөттүн да, президенттин да, оппозициянын да башкы максаты болушу керек. Мына ошондо гана биздин өлкөдө коомдук плюрализмдин маңызы болот. Диалог саясаты жана консенсус стратегиясы бул кыргыз коомунун атуулунун, саясий маданиятынын, демократиялык аң сезиминин жана граждандык патриотизминин улуттук өзүн өзү аңдап түшүнүүсүнүн көрсөткүчү болмок. Манас атабыз туу кылган улуттук биримдик идеясын, өлсөк бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө бололу деген идеясын бүгүн кыргыз элинин ички монолиттүүлүгүн, чыңдоонун фактору катары таалим тарбия ишмердигинин идеологиялык багыты жана мазмундук философиялык негизи катары таалим тарбияда активдүү жашатышыбыз зарыл. Эгемендүүлүгүбүз эң бийик, эң ыйык дөөлөтүбүз, биримдигибиз, улуттук философиябыз, эгемендүүлүгүбүз биримдик аркылуу чыңдалат. Ак калпак калктын биримдиги анын бактылуу келечегинин гарантиясы. Мына Манас эпосу мына ушул очатты бизге насихаттап турат. Руханий дүйнөсү бай, маданияты өнүккөн, ынтымагы бекем мамлекеттин экономикасы ар дайым өнүгүүнүн үстүндө болот. Анткени жараткан ынтымактуу жерге гана ырысын чачат. Ал эми ынтымаксыз жерден ырыскы качат. Андыктан Манас атабыз насихаттаган бул идея ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде жашап, аң сезимибизге бекем орношу зарыл. Ошондо гана биз өнүгүп өскөн күчтүү Кыргызстан деген улуу мамлекетти кура алабыз. Ушуну менен Манас алам уктуруубуздун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууга белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору, профессор Советбек Байгазиев катышты. Уктурууну даярдап эфирге алып чыккан Жаныбек Эсеналиев.